Кылымдар аты чыкпай элин курап, кырмызы туу көтөрүп даңкан урат, саны аз саз рухтуу шол эл анан, сан жеткис кыргындардан калып аман, кыйыры ыйык улуу тоолор болот, кырылгыс кыргыз деген атка конот. Конгон соң атка ошол кыргыз деген, калкына башчы болот айкөл берен, чачылып чабылышкан элди курап, чамгарак көтөрүшөт түтүн булап, уланып үзүлгөнү кыргыздарга, ууздун оогон куту конот кайра. Айдын нуру алп манас, жердин куту алп манас, жарыгы болгон ал элдин, жазасы болгон көп шердин, жарыгы болгон ал элдин, түтүнү болгон ал жердин, түрмөгү болгон ал элдин, түркүгү болгон ал элдин. Түрмөктөп айткан көп сөздүн, өзөгү болгон кылымдап, сыйкыры болгон элинде, карааны болгон жеринде, касиеттүү ал адам, кубаты болот дагы эле, сезимге сезим ал кошот, жарыкка жарык ал кошот, кубатты берет дайыма, белдүү жигит баарына, көмөктү берет дайыма. Бүгүн баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу болуп турган кезде, кыргыздын өзүнүн түпкүлүктүү асыл баалуулуктарын келтирүү үчүн эмне кылуубуз керек? Ойгон кыргыз, ойлон кыргыз, иште кыргыз, билги бол кыргыз. Баалуулук өзгөрсө, коом өзгөрөт, жагдай өзгөрөт, шарт өзгөрөт, эл өзгөрөт. Эгерде биз бөтөн элдин баалуулугуна тамшанбай, өзүбүздүн баалуулуктарыбыздын негизинде биримдикке келип, башкалар суктангыдай күчтүү кубаттуу эл болсок, колубузда кушубуз сайрап, төрүбүздө кутубуз көкөлөп, сапатка, дөөлөткө толот элек. Кыргыздардын жашоосунда акыйкат үчүн күрөшүү, чындыкты коргоо, элине кам көрүү, жерин мекенин коргоо, тамырды таанытуу, билимди баалоо, сөз багуу сыяктуу сапаттарыбызды кармап келгендиги үчүн кыргыздан үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган айкөл манас чыккан, билимдин кенчин тапкан Жусуп Баласагын чыккан, келечекти таамай айткан олиялар, багыттап жол көрсөткөн акелер, элибиз үчүн жан аябаган баатырларыбыз, көйгөйлөрдү чече билген көсөмдөрүбүз, өсүп өнүүгө багыт тапкан билгилерибиз чыккан. Азыр биз кыргыз элине сөз өтпөгөн кубатсыз билгилер эмес, кубаттуу күчтүү билгилердин акылын жана сезимин ойготуп, эл үчүн кызмат кылуусун талап кылышыбыз керек. Келечек үчүн ой толгоп, урпак үчүн кызмат кылууну зарылчылык деп эсептейбиз. Келечек кеңди ойлогон адам, келечек муунду агарткан адам. Эгерде урпактарың мекенге кызмат кылсын десең, мекенди бийик тутуп жүрсүн десең, мекенди сүйө билгин, мекенге күйө билгин, анан да балдарыңа бул сезимди бере билгин. Кыраакы, көрөгөч башчылар болсун, акылы тунук билгилер болсун.